Деньги будут возвращены владельцам в течение... Интерпол 24-төн ашык брокерди кармап, алардын шылуундук кылган акчасын ээлерине кайтарып берип жатабы? Социалдык тармактарда BBC телеканалынын жаңылыгы катары дал ушундай маалымат тарап жатат. Маалыматты текшерип берүү өтүнүчү менен Т-медиага катталуучубуз кайрылды. Видео Инстаграмда 2 майда Крачек аттуу баракчада пайда болгон. Тасмада BBC'нин берүүсү колдонулган. Анда брокер шылуундардын айынан инвесторлор 2 миллиард доллардан ашык жоготкону айтылат. Бирок бийлик буга ыкчам реакция жасап, ишти Интерполго өткөрүп берген. Натыйжада шылуундар кармалып, уурдалган акчалар ээлерине кайтарылып бериле баштаган. Интерпол по всей Европе задержал более 20 брокеров-мошенников. Чынында, Интерполдун башкы катчысы Юрген Сток 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата кайрылуу жасап, укук коргоо органдарындагы гендердик тең салмактуулуктун маанилүүлүгү тууралуу айтып берген. Бул кайрылуу 2021 жылдын 8 мартында Интерполдун YouTube каналына жарыяланган. Башкача айтканда, видео 3 жыл мурда тартылган жана анда брокер шылуундар тууралуу такыр маалымат болгон эмес. Бул жөн гана социалдык тармактардын колдонуучуларын кайырмакка ийилүүнүн дагы бир ыкмасы. Шылуундардын торуна илингендерге жардам көрсөтүү тууралуу күмөндүү маалымат буга чейин дагы тараган. Мисалы, өткөн аптада президент Садыр Жапаровдун үнү жасалмаланып, шылуундардын кайырмагына илингендерди коргоо жана аларга каражаттарын кайтаруу боюнча комитет түзүлгөнү тууралуу маалымдалган. Ал үчүн берилген шилтеме аркылуу өтүп, юридикалык акысыз консультация алуу үчүн онлайн арыз калтыруу сунушталган. Бирок текшере келгенде бул маалымат фейк болуп чыккан. Фейк жаратуучулар азыркы тапта түрдүү ыкмаларды колдонууда. Өз максатына жетүү үчүн жогоруда айтылгандай BBC'нин дизайнын колдонгондой эле башка медиалардын дагы логотип дизайндарын колдонуп жүрүшөт. Алар журналисттердин берүүлөрүн пайдаланып, буга чейин дагы жалган маалымат таратканын чекит медиадагы кесиптештерибиз аныктаган. Мисалы, 24 KG редакциясынын тасмаларын колдонуу менен Goji крем беттеги бырыштарды кетирип, 15-20 жылга жашартары тууралуу маалымат тараган. Албетте, өзүңүздөр билип калгандай эле, текшере келгенде бул кремдин таң калыштуу касиети жалган болуп чыккан. Мындан тышкары Ала Тоо 24 телеканалынын берүүлөрүн колдонуп, экс-депутат Карганбек Самаковдун ысымына байланышкан фейк жайылган. Анда Самаков Алия менен биргеликте кыргызстандыктардын бакубаттуулугу үчүн долбоор баштаганы айтылган. Бул маалыматтардагы төгүндөлүп, жалган болуп чыккан. Жыйынтык жалган. Интерпол Европа боюнча 24төн ашык брокер шылуундарды кармаганы боюнча маалымат чындыкка дал келбейт. Фейк жаратуучулар BBC телеканалынын логотипин жана дизайнын колдонуп, алардын жаңылыгы катары беришкен.